Аскар Салымбек ошо судьялар жетектешип ошо жерде немелерди чийип оюн мындай болот экен, тигиндей болот экен деп ошо эгемендүүлүктөн мурунураак баштаганбыз. Анан эгемендүүлүктүн 10 жылдыгында ойнодук. Команда болуп Аскар Салымбек ошо алып барып жетектеп Дордой менен ойнодук. Көп жыл болчу. Дордой көп жыл 7 жыл 5 жыл берген жок. Кыргызстан чемпионатын. Ошолор менен мурун немесинде чокон тоюнда ойноп бир эме менен булит тутуп кеткенбиз. Аларды ошо ийгиликтерибиз көп эле болду. Нарында болсо көп жыл кубогун берген жокпуз. Жакшы эмелерде жүрдүк. Ушу өмүрү кыска экен, турган досум ошо өтүп кетти. Ушинтип эл менен бүгүн мунун эмесин өткөзүп атабыз. Куран окутуп, ошого жаркын элесине арналган турнир өтүп атат. Тренерлерди жалдап тренировка кылып ал кезде андай болгон эмес. Бизде агаларыбыз, аталарыбыз ошо улак ойнотуп эле ат жалында жүрүп гана ойночу. Ал кезде машыгып, турникке тартынып, чуркоо деген аларды билгенбиз. Биз ал учурларда биз ошо тубаса өзүнүн күчү менен гана ойнолгон да ал кезде. Турганбектин күчү аттын такасын 9 класс окуп атканда мындай кармап туруп, кайра түздөп койгон күчү бар болчу да. Өтө күчтүү балбан бала болгон. Мында тренировка кылуу деген билген эмеспиз. Ал кезде турникке тартынып, чуркап, азыр сборлордо өтүп атпайбы азыр. Жок, андайларды билген эмеспиз. Ушул эле айылдан барып эле ойногондо ошондой ийгиликтерди көрсөткөн. Кыйын баатыр балбан болчу. Өмүрү кыска экен, бирок мына монтип эл журт унутпай дүңгүрөгөн той болуп атат бул жерде. Турганбай экебиз өзүнүн атылы айтып атпайбы, танктер. Колуна тийген да оңой менен чыкчу эмес. Баскан берчү эмес, кабелтең атта минчи. Ал алганда гол болчу да. Колуна тийген бир жылдыруу чытай деген болчу эмес да, мындай айтканда. 90% аттап салчу. Эми ал кезде аргымактын эң мыктысы $1000 болчу. Анан бирок эми ал кезде тандап эле эл колдоп жакшы аттарын берчи. Нарын жергесинде дагы мурун аябай улак артта калдык эле, бирок азыр мына намыс командасы чыгып, мына элдин мындай ойгонусуна айма болду да, түрткү болуп. Азыр биздин мына айылдын жаштарына да рахмат. Ушул бизде жанагы айтылып атпайбы, дүйнөнү дүңгүрөткөн балдар чыккан бул жерден. Чындыгында мына көчмөндөр оюнунан да 3 чемпионубуз бар. Вольный барбадан дагы мына Асанул Өмүрбек деген чемпион мирабыз бар, ушул айылдан чыккан кичинекей эле айыл. Болбосо спорттон аябай, бизде спортко аябай көңүл бөлөбүз да. Эми заманга талабына жооп бербейт, бирок эски эле баняда тренировка кылабыз, бирок кыла беребиз. Аракет кылып атабыз. Мамлекет качан бизге көңүл бөлөт, бөлөт болуш керек да. Кантип эле ушунча чемпиондор чыгып аткан айылга бир зал бере албай эмне болуштур туурабы? Карачы, кандай дүңгүрөгөн балдар ушул жерде турат, анан залыбызды бир тартып көрсөң вообще жалкаган чындыгында.